Айдардын жакын чөйрөсүндө серый кардинал атыккан Алексей Ширшов болгон. А еще он был соратником, другом и неким советником младшего сына Курманбека Бакиева Максима. Ел арасында Ширшовдун схемасы аталып, ел тезек терер заманга жеткен. Жана акчаларды алып качышып болгон акчаларды сактап чыгарып кетишкен. Интерпол издөөгө алган Ширшов 2022-жылы кыргыз паспорту менен Кыргызстандын аймагына кирип келген. Жаңы эле өнүгүп өсүп келатсак дагы бирөө келип бизге отурса болот. Салам достор, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Алексей Ширшов жөнүндө айтып беребиз. Ал ким десеңиз башынан баштасак. Ел арасында Ширшовдун схемасы аталып, ел тезек терер заманга жеткен. Аскар Акаевдин доору, Айдар Акаев президенттин баласымын деп ар ким менен табакташ болуп жүргөн кези. Айдардын жакын чөйрөсүндө серый кардинал атыккан Алексей Ширшов болгон. Ал ошол учурда Ош Электродо финансылык директор болчу. Ширшов Айдар Акаевдин энергетика системасындагы объектилеринин ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелер боюнча кеңешчи болгон. 2005-жылдын 24-мартында Кыргызстанда төңкөрүш болуп, Бакиев, анын туугандары жана баласы Максим Бакиев бийликке кошо келет. Второго президента Курманбека Бакиева прошла в августе 2005 года уже на центральной площади Алато. Церемонию открывал военный парад, а Бакиев прибыл в сопровождении эскорта мотоциклистов. Госбюджету церемония обошлась почти в 20 миллионов сомов. Акаевдин үй бүлөсү Кыргызстандан качканда Алексей Ширшов дагы качып чыккан. Андан көп өтпөй Ширшов кайра Кыргызстанга кайтып келген. Алексей Ширшов Максим Бакиевдин жакын досу болгону көпчүлүккө маалым. При Бакиеве наш Ширшов был финдиректором Североэлектро и электрических станций, а потом председателем правления корпорации «Достан», это который завод, а не депутат. А еще он был соратником, другом и неким советником младшего сына Курманбека Бакиева Максима. Это тот, который известен как рейдер. После революции Максим уехал в Великобританию, где живет в поместье за $5 миллионов в Сурии под именем Макс Бакаев и участвует в чемпионатах по джиу-джитсу. Дагы бир жагдайга токтолсок, 2006-жылы журналист Семетей Талас уулу Агым гезитинде иштеп жүрүп, Алексей Ширшов менен соттошкон. 2002-2006 жылдар аралыгында энергетика тармагында коррупция жана бул тармакта жоготуулар иликтөө ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ал $1 миллион подстанция $11 миллион сатылып алынган. Ошол учурда базарда 30-40 сомдон сатылып жаткан колкаптар 300-400 сомдон сатылып алынган. Мындан тышкары алар ортомчу компаниялар аркылуу Казакстанга электроэнергияны жогортулган баада сатылган. $100 миллион киреши табышкан. Ал компаниясы Ширшов жана анын командасы мамлекетке миллиондогон, балким миллиарддаган сомду зыян келтирген деген жыйынтыкка келишкен. Президент Садыр Жапаров ал кезде коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агентке комиссар болуп иштеген. Мунун барын билген, көргөн. Ширшов ошол жылдары Ысык көлдөгү мурунку президент Аскар Акаевке таандык яхтасын, пансионат Витязь жана самолет сатып алган деген маалымат желдей тараган. Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышында Ширшовко көз каранды Юрий Данилов жана Сергей Попов деген депутаттар болгон. 2007 жылдан 2010 жылга чейин Ширшов түндүк электрди жетектеген. Андан кийин Алексей Ширшов Достан ачык акционердик коомун жетектеген. Ширшов деген ким? Мунун эл арасындагы аты же лакабы энергобарон. Ошентип серий кардинал деген Алексей Ширшов энергобаронго айланган. Эми болсо эл арасында Ширшовский схема деп таанылды. Анткени өзүңүздөр билгендей, Бакиевтердин учурунда светтин баасы көтөрүлүп, түнкү саат 12-ден эртең мененки саат 6-га чейин свет өчүрүлүп турган. Ошол убактагы бийлик кырдаалдан чыгуунун айла амалын кылып, байма-бай өчүрүүлөргө барышканы, тарифти кымбаттатканы айтылып келет. Андан сырткары болгон нерселерге баалар көтөрүлүп, көңүлүнө жакпаган эр азаматтарды жок кылып башташкан. Элькинбаева лишили охранников вооруженных, телеохранителей лишили, даже отобрали машину. То есть
всю неделю и парламент, и правительство, и президент подготовили почву, привели к тому, что убийству Баймана Эркинбаева. 8 января 2006 года в Бишкеке происходит очередное громкое заказное убийство. В 7-м микрорайоне столицы киллеры застрелили известного спортсмена, двухкратного чемпиона Азии по греко-римской борьбе Радбека Санатбаева. Во время бакиевского режима были убиты не только депутаты и политики, но и журналисты. 24 октября 2007 года в Аше 3 выстрелами киллера был убит 26-летний Алишер Саипов. Он писал политические статьи, материалы об ущемлении прав человека. Кто заказал и кто убил журналиста, до сих пор неизвестно. 2010 жыл 7 апрель Бакиевтерден үй бөлөлүк башкаруусуна каршы чыккан эл бийликти алып түшкөн. Албетте Ширшов келгенде жана Акаев бийлиги үй бөлөлүк бийлик болуп, я баш ийгенде эч ким кылбаганда, жанагынтип кандай бир ошо мамлекетти тоно, урдоо боюнча жана схемалары келген. Анан бийлик алмашып башка клан келгенде, ага дагы ушундай Ширшов ошо үй бүлөгө, Бакиевдин үй бүлөсүнө дагы жанагындай схемалар түзүп бергенге, анан жана уурдап тоноого бир жагы мыйзам катары көрүнөт, а экинчи жагы жанагындай схема менен байыганга ошо Ширшов керек болчу. Бул Ширшов бирөө эле билинип калган ошондой ар бир бийлик ошондой адамдар жанагы акыл айткан советтер деп атпайбызбы? Жанагындай кылып кантип байытабыз деген ошондой акылмандарды өздөрүнө алып келет, кеңешмечилер кылыпчы. Тилекке каршы ошондой болуп калган. Эми Ширшовду баары эле билет. Ошо Бакиевдин убагында үй бүлөлүк башкарууда Сарийде жанагындай схемаларды кылышкан. Анан ар бир нерсе инвестиция болобу ошо Сарий менен өтөт да. Мамлекет, өкмөт анда эч бир чече албай калчу. Кайерде эмне куруш, кандай инвестиция баары жана Сарий менен чыгарчу да, Сарийге төлөгөн акчасын берип, кандай бир ишмерлер ошо менен кеңешип калган, өкмөт менен кеңешпей калган да, мындай айтканда. Жанагындай инкилап болуп, Бакиев бийлиги эметкенден кийин бул дагы жанагы акчаларды алып качышып, болгон акчаларды сактап чыгарылып кетишкен. Ошонун ичинде бул жана кылмыш иш козголгон, жанагындай активтерди чыгарып кетти, мамлекет берген мүлктү туура эмес же колдонгон эмес зыян келтирген дегендейчи. Эске салсак, качкын Бакиевтер Беларусь лидери Александр Лукашенконун жардамы менен Кыргызстандан Казакстан аркылуу качып чыккан. Жакында эле Беларусь иликтөөчүлөр альянсы жана киберпартизан маалымат каражаттары чыгарган маалыматка караганда Лукашенко тарабынан 20 жасалма паспорт берилген. Бирок Бакиев 2 паспорту менен дүйнөнү каалашынча кезип жүрөт. Анткени Белоруссиянын паспорту менен Интерпол издөөгө ала албайт. Одного паспорта Курманбеку было мало, и он оформил 2 на 2 разных имени с получением 2 разных ID номеров. Паспорт MP 277730 и ID номер 3010 849 A 196 PB7 оформлены на его известное имя Курманбек Бакиев. А паспорт MP 4203333 и ID номер 3010 849 A 197 PB0 выданы на имя Закира Салиева. На первый взгляд может показаться, что ID номера отличаются несущественно, только на одно число и контрольную цифру. Но на самом деле это имеет существенное значение. Напомним, что одному и тому же человеку в жизни может быть присвоен только один ID номер. Если по закону человек может поменять свою фамилию, имя или отчество, то изменить ID номер невозможно. Муну менен катар Алексей Ширшов Кыргызстандан качып гана кетпестен өзүнө козголгон иштерди дагы жок кылган. Бүгүнкү күндө жогорку соттун маалыматы боюнча баардык кылмыш иштер аягына чыгарылган. Тагыраагы Алексей Ширшов болгону 10 000 сом айып пул менен бошотулган.
2010 жылдан бeri дайыны çıkpagan Алексей Ширшов 2019 жылы Латвиядан УКМК тарабынан кармалып, ТЭЦ-ти оңдоп түзөөдөгү коррупция иши боюнча иликтөөнүн негизинде суракка алынган. Интерпол издөөгө алган Ширшов 2022 жылы кыргыз паспорту менен Кыргызстандын аймагына кирип келген. Алексей Юрьевич! Здрасте! Вы куда? Biz bileriz Şirşov giyin kayta gelmedi. Sadır Japarov'un aldığına hem bizde bayağı başladı 20. yıldan başlap kusturmayı degen anam boşanıp ketiverdi dep meni kutarizatsiya dep anan oşontu boşap ketti. Kança bir 200 milyon deybi kança mamleketke berdi degendey aytılıp kaldı. Anan bergen yok. Alar sizler kança büdjetke düştü emin oşo Şirşov'un kusturulganı kança boldu. Anan boşap ketdi de. Emi mınday bolatpay yuridikалык жактан kандай bir taza emi jana kızmatka geldi depçi kengeşme janı janagı energetika tarmağındagı başçısı anı koldop jaktap jatpayбы. Em bagı el için iştep beretdigi bu degenetçi. Bir nerseni unutpaylı. Korrupsiya janagında malınganдар неотвратимость наказания деп коет орусча. Баягы жадалыш керек дегендейчи. Жадаланбаса эл бийликке ушу бийликке, мурдагы бийликке, ар бир бийликке мурдагы эле репутациясын жоготкон адамдар келсе таза деп. Бул мындай ойго дагы жатпайт, логикага жатпайт. Эл ушу бийликке ишенимден тайыйт. Мына жанагынтип кылып аткан иши эле өзünün reputatsiyasını jogotkon moralдык жактан адам кайта бийликке аралашып атканда, мындай айтканда мурдакы карышкыр корону койлорду жеп кеткенди, анан кайта жок эми ал жебечкен, кечирим сурады деп кайтарып койгон болбойт да. Ар бир мисалы мурда уурдаган кишини мындай нормалдык кайта ошо соттолуп келгенде кайта кароолчу кылып ошо мекемеге албайт эч качан. Мындай логикага репутациясын жоготот болду. Бу эч бир бийлик менен аралашпаш керек. Президент Садыр Жапаров Алексей Ширшов Максим Бакиевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты тапканын Кыргызстанга кайтарууга болоорун айтканда ал менен жоолугушкам деген. Бирок ошол жоолугушууда Ширшов айткан 200 миллион долларды мамлекетке алып келдиби азырынча жооп жок. Мен дароо башкы прокуратурага, УКМКга жана ИИМге 2013 жылы ага кандай кылмыш иши козголгонун билүү боюнча көрсөтмө бердим. Жыйынтыгында мага Ширшовго каршы кылмыш иши козголгон эмес, ал издөөдө эмес деп жооп беришти. Ошондо мен аны кабыл алууга макул болдум. Убактылуу өкмөт 2013 жылы Ширшовго каршы кылмыш ишин козгобогондуктан мен аны кабыл алам деп жооп берген Садыр Жапаров. Ширшов окшогон улуу схемчиктер деп коет да, коррупциялык схемалар түзүүчүлөр да булар. Бул айдардан бери келаткан. Айдардын башына айланткан, Максимдин башына айланткан, булардын башына айланткан. Бул бүгүнкү күндө мамлекетте биринчи кишинин ушунчалык чоң ишенимине кирип алыптыр да. Бул өтө коркунучтуу. Biz bunu açık aytıyoruz, bunu açık aytıyoruz. Алексей Ширшовдун таасири азыркы күнгө чейин бар. Мисалга алсак, энергетика министри Таала Ибраев Ширшов менен байланышы бардыгы айтылып келет. 2009 жылы ошо Ширшов менен сиз иштеп атканда, ушундай кайталанганда свет өчүрүлөр. Андан кийинки келген бийликте бул маселе токтогон. Мына сиз кайра министр болуп келдиңиз, Ширшовдун малындагы ошо малдагы кайрама ушул нерсе кайталанылат. Ошондой эле Ширшовдун мурдагы айдоочусу атыккан Талант Иманов инвестицияларды тартуу агенттигин жетектеп отурат. Талантбек Иманов Ширшовдун үйүндө жашайт. Талант Иманов карьерасын Дастан заводунда күзөтчү катары баштаган. Ал кийинчерээк Алексей Ширшовдун айдоочусу болгон. Элестетиңиз, карапайым кароолчу, карапайым шоопур болуп жүргөн эле киши бир күнү мамлекеттик ишмер болуп чыкты. Мындай шылуундукка жөндөм керекпи же
Муну туаса талантка ээ, туаса бакытка ээ адам дейбизби? Айтор ырыстуу чочконун мурдунан бок кетпейт демекчи, ал кантип эл аралык шылуун аталган Интерполдун издөөсүндө жүргөн Ширшовдун ишенимдүү адамы болуп чыга келди. Төңкөрүштөн кийин Ширшовдун атасы Талант Имановго мүлкүн жана банктык эсептерин башкарууну ишенип тапшырат. Ширшовдун схемасычы бул өтө мындай мурундагы биз изилдегенбиз да. Мисалы Россиядан бир 50 тыйындык зап жасалса, бияка 50 сом менен койчу. Ошол убакта ушунчалык светтин акчасын миллиарддаган долларды алып, Ширшов өзү Африкада, прерияда пилдерди атып, арстандарды атып, мына ушундай оюн зоок кылып эметкен. Анан эми андан жеген акчасы бул аябай өтө эме да, мындай казыркыга чейин деморализация болуп калган, тиги электрофикациянын эмелер иштеп аткан жумушчуларды, кызматкердер, бүт система ошону калыптанып калган. Муну жоюш өтө оор, кыйын. Анан кайра болбой эле баягы тиги тарифти көтөрүлбөдүбү? Тиги светтинчи. Светтин тарифи көтөрүлгөн, ошо акча кайра пайдага тийеби, тийбейби? Мисалы бизде канча 8-9 гидроэлектростанция бар, эмне деген акча? Эмне деген акча, миллиарддаган акчаны Кыргызстандын элине жумшаса, жылына бирден кес салса болот да, ошолордун пайдасына. Бирок бизде андай болбой атпайбы? Себеби жеп урдап алып атпайбы акчаны. Анан эми Ширшовдун схемасы иштеп кетиши дагы ыктымал. Себеби анткени ал эмне үчүн келип атат? Ал ушу системаны кайра баягы өзүнө баш ийдирип, өзү кайра бир чоң бизнеске кирейин деп эметип атканы да. Это сейчас работают кадры по Киеву. Учет дегенде айтып аткан, потому что везде у нас тоже плакаттарга жазып уже конкретно они намекают, открыто намекают. Везде вот эти от мэрии всякие информации. Өз жоопкерчилигинде болуш керек. Азыркы бийлик мурунку кылган иштерин сураш керек, сурагын бериш керек деп ойлойм. Бул жебептер, тигил жептерди азыр чыгып атпайбы, төлө колго түшүп атпайбы? Эсе жолотпош керек да андайларды. Азыр эми өнүгөлү да, өсөлү да, качанга кадер жүрөбүз туруп. Жаңы эле өнүгүп өсүп келатсак дагы бирөө келип бузуп отурса болобу. Эми ал келип оңдойт беле. Ошол мурунку системасын кайра ушундай кылайын деп келип атса керек да ошон үчүн. Туурабы? Мурун ошо өзүнүн мурунку жумушун ишке ашырайын деп келген го максатын. Ошондой түшүнүп атат. Энергетика министри Ибраев өлкөдө электр энергия тармагы кыйын абалга келгенин билдирген. 3 жыл бул тармакка өзгөчө кырдаал жарыялаган. Ал арада өкмөт башчы 2-3 жылда энергетика тармагында оңолуу болуп, светти экспорттой турганын шардана кылды. Энергетика тармагында суунун аздыгы, калктын көбөйүшү себеп болууда деген ар кандай шылтоолорду айтаардан мурда шиши толгон Ширшов менен табакташ болбой, мите куртча жеп тоногондун ордуна койдурса гана тармакта маселе жаралмак эмес деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.